Assalamu алейкум ардактуу журт, назарыңыздарда Семетей баяны көрсөтүүсү. Мен бүгүн сиздерге 8-чи көрсөтүүнү айтып сунуштамакчымын. Алгач биздин демөөчүлөрүбүз жөнүндө бир аз маалымат алып алыңыздар. Ушул Семетей эпосун кара сөзгө оодарып сиздерге жеткирүүбүзгө шарт түзүп берип жаткан Осмонбеков Алибек досубузга терең ыраазычылык айтмакчымын. Ошондой эле Жогорку Кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев мырза менен Алишер Козуев мырзага терең ыраазычылык, алкыш айтып кетмекчимин. Дагы бир биздин көмөкчүбүз, демөөрчүбүз Эркинбек Калыгулов досубузга, ошондой эле Сапарбек уулу Намазбек мырзага терең ыраазычылык билдирмекчимин. Сапарбек уулу Намазбек тил Казакстанда ишкерлик кылат экен. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик жана үй бүлөңүздөргө бакыт кааламакчымын. Эмесе туугандар, токтогон жерден кепти улайын. Эми Темиркан бул тойду билгенге манастын ашы болсун, билбегенге Семетейдин тою болсун деп мына ушундай ниет менен өткөрүп жатпайбы? Бул жагынан тетигил алыскы Үндүстанга чейин жетти дейт кабар. Ошол жактан мыктылар келди. Бул жагынан Кырым, Урумга чейин жетти дейт. Бул жагынан тетиги Кашкар, Анжиян, Кокон, Маргалаң, Алай эми киши калган жок туугандар. Мына мындай улуу байгеге анан 643 ат топтолгон экен. Баян молдосан санап бүткөндө 643. Каныкей бүт аттарды көзүнөн өткөрүп чыкты дейт. Баян манастын ак куласын таптап жүрүп, Каныкейми тетигил манастын кан ордосунда далай ишти башынан өткөргөн. Баягы Көкөтөйдүн ашын өткөргөн. Манастын хандыгында жүргөн, хандык бийлигин көргөн. Мындай иштерге Каныкей абдан катуу көнгөн. Аттардын баарысын сынаганда бири дагы Тайторуга жандабайт дейт. Андан кийин анан Каныкей жана Эшенчалды чакырып туруп, аттарды тетигил Кара деңиздин жанына алып барып туруп, анан бери кое бербей турган болсоң, көзүңдү оёмун, сени кармап алып соёмун, даңгыттарга саламын, так ошо жолдо жарамын деп айтып жатпайбы? Аны укканда Эшенчалдын үрөйү учуп кетти да, кой, бул Каныкейге теңелип болбойт. Бул долу кармаса кармап алат, сойсо соет, көзүмдү ойсо оет деп анан аттарды тетигил Кара деңиздин боюна чейин айдап кетти дейт туугандар. Ал эми аны мен интернеттен карасам, Кара деңизден баштап Букарга чейин болжол менен 3000 чакырымдан ары бери экен туугандар. Мына ошол жактан эми аттар кое берилет. Анан эми бул жакта эмне иш болуп атат? Мен силерге ошону айтып берейин. Бая Темиркандын айтканын укпай койгондон кийин бул кабар Каныкейдин бир тууган иниси Ысмайылга жетти дейт. Ысмайыл угуп эле кандай бул калкта жок нерсени баштаган, бул эжеме эмне болгон, эмне жин тийген деп абдан катуу жаалы келип ачууланды дейт да. Бузулган катын Каныкей бу карда жатып ээлигип, атын чапты деп угуп, Ысмайыл ой кандай укмуш, кандай ар деп санын чаап калды кыжырланып. Арсызды Кудай урганын, эй, ойласы кеткен куу жесер ат чабам деп турганын. Ой минтсе долу оң кылбайт, эгерим бизди соо кылбайт деди Ысмайыл. Анткени тетигил Каныкейдин чаба турган аты 60 асый карып калган Тайтору болсо. Өзү болсо Темиркан атасы жалбарып, кой чайланайын кулунум, сенин атыңды сүрөп алар бул жерде манасың жок, таласың жок, кыргызың жок, сага бел боло турган десе болбой, эркек кийимин кийип алып эл аралап жүрсө, Ысмайыл дагы муну абдан терс кабыл алды дейт. Жесири жүрүп жээликкен, ат чабам деп ээликкен, арсыз мынча болобу? Сыздаган сөөк кимдике, сынган намыс кимдики, кеткен намыс кимдики да, келген намыс кимдики деп мунушинтип катуу каршыкты. Жесири жүрүп жээлигип, ат чабам деп ээлигип, эркек кийимин кийинип эселек мындай болобу? Эл аралап төтөлөп 60 асый торусун жана карган атын чабамын деп жетелеп, ой тоба, 8 кандан эр издеп болбой калган кезиби, эрге көөнү бузулуп оңбой калган кезиби, төрө жезден манастын төшөгүн баскан оңобу, төрөнү кордоп олтурган ушундай арсыз болобу? Кордоп жүрсө манасты, бу канчыктын ишин оңобу? Арбагын эрдин кордогон ушул өңдү ургачы эгерим эки болобу деп Ысмайыл
катуу жаалданып мындай сөздөрдү айтып калды дейт. Бул ойлоду. Ай бул Каныкей эмне болуп кетти? Айныдыбы? Көптүбү? Же эмне эриздеп калдыбы? Менин тетигил падыша жездемдин төшөгүн булгайын деп калдыбы бул катын? Деп мынушинтип ойлонуп анан Семетейди чакырды дейт. Эй балам, айланайын бери кел деп айтты Ысмайыл. Эми мына ушул жерди кунт коюп угуңуздар. Семетей уулун чакырып, ой Семетей кулунум, келгендерден ке уктум, жесир жеңен кесепет ат чабам деп ийилигип, желип жүрөт деп уктум. Эл өлгөнгө сүйүнүп, каралуу чачын түйүнүп, кадимки баатыр немече, эркекче кийимин кийинип деп күйүп кетти да. 60 асый бир атын чабамын деп жетелеп, эвин таап көйнөк киелек, эптеберге тие албай эр кыдырып чыры баштап, эсепсиз уят сыргылды, эси жок жесир дедирип, баарыбызга чыр кылды. Бул ишке кайдан көнөлөк? Тентиген катын дедиртип, баарга шылдың болгончо, экөөбүз тирүү жүрбөй өлөлүк балам. Ой Семетей кулунум, өзөндүү дайра булагым айланайын өлгөндө көргөн чырагым. Эми Ысмайыл бая Семетейди 6 айында алып алган. Анан Ысмайылды бул Семетей ата деп чоңоюп атат. Ысмайыл болсо муну балам деп калган. Тетиги Темирканды бул чоң атам дейт. Каныкейдин эне экенин биле элек. Мына ушундай кези. Эми Ысмайыл сөзүн улап атат. Ой Семетей кулунум, өзөндүү дайра булагым айланайын өлгөндө көргөн чырагым. Тур Семетей барып кел. Астыга келсе Тайтор манас бакырып, манаста ураан чакырып, бер сүрөп алып кел. Артта калса Тайтор кармай калып канчыкты, канын суузай агызып, курмандыкка чалып кел, жол үстүнө сүйрөтүп даңгыттарга салып кел. Башын кесип байланып ата экен Ысмайылга алып кел деп Семетейди жумшады дейт. Бая 12деги каны суюк Семетей жөнөп калды. Эжекем чын эле айнып калган турбайбы, 60 асый Тайторсун чаап болбой калган турбайбы, оңбой калган турбайбы деп Семетей да минтип ойлонду. Атасы айтып атса эми мындай буйрукту аткарганы жөнөп эми чыга берерде Ысмайыл токтотту дейт. Ой айланайын балам, атыңдын оозун бура тур, алдыгы жерге тура тур. Сен барганда эле жөн эле сага туруп берчү дейт. Каныкей эжекең жөн адам эмес ал. Сен өзүңдү тындым кылып коюп жүрбөсүн. Ошон үчүн балдардан ээрчит, балбандардан кошуп ал деп анан 60-70дей балбанды кошуп берди дейт. Ошондон анан Семетей атты коюп анан бардыгы тапыр тупур анан чыгып кетишти тетиги Каныкейди көздөй. Булардын тапшырмасы белгилүү. Эгерде Тайтор чыгып келе турган болсо, бая манасты ураан чакырып, кыргызды ураан чакырып Каныкейди алдыга салып тетигил Тайторну чыгарып сүрөп алып келет. Эгерде Тайтор калып кала турган болсо, Каныкей энеңдин ажалы жетти. Көзүн оет, ошол ай талаада Каныкейдин канын төгүп коет. Мына ушундай. Ал эми Каныкей энең тигил жакта эмне кылып жатат? Анын эки көзү тек Кара деңиз тарапта, чапканы Тайтору, төлгөсү Семетей. Мына ушундай жүрөгү уйгу туйгу. Баягы манастан калган чоң дүрбү, тетигил абыкке көбөш алтарам, эмчегин жара чапканда, эсеби минтип тапканда, белдемчинин белине бекитип атып, бул дүрбүнүн ала келген эмеспи? Ошол дүрбүнү алып чыкты дейт. Алып чыгып манастан калган дүрбүнү мурдуна алып келип искеди дейт. Ошондо көзүнө жаш келип, өлбөй кал, манас өлбөй кал, о дүйнө бетин көрбөй кал деп манасты жыттагандай болуп дүрбүнү жыттап алып анан дүрбүнү узартып ийип тек Кара деңиз боюн телмиретиктеп отурду да. Мына ошондо Каныкейдин жанында баягы өзү көрүнбөй, бирок үнү угулуп кулагына шыбырап айтып турчу 6 жашар бала бар эле дейт. Эпостор мына ушинтип айтат. Анан ошол бала баягы Каныкейге шыбырап жатат. Эй Каныкей байкушум, колуңду сууга малып ал, айткан сөздү толуктап кулагыңа салып ал. Казгалдак деген кайран куш кайрылбай учкан талаадан ат чабам деп жээлигип, ажалдан мурун өлөсөң, кардыңан чыккан баладан. Астыга келсе Тайтору, уулуңдун жүзүн көрөсөң, урматына көнөсүң. Артта калса булатың өлүмгө көздү сүзүп кой, ажалдан мурун Каныкей, жаныңдан күдөр үзүп кой деп мына минтип шыбырады дейт. Бул кабарды укканда Каныкей энеңдин каңырыгы түтөп, бүткөн бою дүрүлдөп, бая байкуш манасынан 32 жашта айрылып калган байкуш энең ошондо көзүнөн жашы мөлт тагып, монда минтип турат, кеп айтып. Кагылайын Семетей,
evin taap көйнек киелек, есі кеткен шордуының енекенін білелек. Гендік кесіп кир жуған, кеңірсіген кең талас, жер екенін білелек. Ақ қалпақты ер қырғыз ел екенін білелек. Ал тарамдың айынан алып келген бұқарға ұшы байқұш мен екенін білелек. Намысқа туған чунағым, жолымдан қармап алаты, жалынғанға қарабай еми жол бойына жараты. Арқама бүткен олоң чач, өріп алмақ болдым, ат чабам деп ейлігіп, ай көлден қалған жалғыстан мен өліп алмақ болдым, Құтылбадым, құдайым, көңілді қапа санадан, ат чабам деп құтырып, арманда кетмек болдым, көденден шыққан баладан. Ыйлағандан пайда жоқ, ажалдан қачар айла жоқ. Бүгін көрген ертең жоқ, мұны шындай түйіне бақ деп. Қанке енеңден өпкөсіне батпай, мұнтып ыйлап тұрғанын көр. Баяман астан қалған чоң дүрбін алып, теттіге қара деңіз бойына көз салып, көз жаптырып қалды. Улам үмітін үзбей, баяғы дүрбі салып олтырды дейді. Bir gün anan кейін қара деңістен баяғы күдерін үспей қарап олтырса, ген гепенің четінде деңістің беркі бетінде орғып чаң шығат. Орғыған чаңды көргенде қаншыңдан сыздап жан шығат. Орғыған чаңды қараса атасының ақ тұлпар арыштап чұрқап алыптыр. Қалың чаңдан бөлініп жалғыз болып алыптыр. Атасы чапқан ақ тұлпар келеді. Орғыған чаңдың арасынан өзі жалғыз бөлініп анан алдыға шықты дейді. Аны көрген сайын бая Қаныке енеңден жан шығып, тай торым ғана менің деп, улам тай торысынан үміт түспей қарап атат. Дүрбіні қайра көзге салып, мұны шынтіп, үміттің отын жандырып, тиіп алысты көзі тешіліп қарап отырып байқұшым. Құйрығы көзге дірілдеп, көкілі көкке біріндеп, зақым болып қалыптыр дейді. Еми тай торы жоқ. Атасының ақ тұлпары жанағы чаңдан бөлініп шықты дейді. Аттарды алыс қалтырып, ұшындай бая құйрығы көзге дірілдеп, көкілі көкке біріндеп. Мұны шынтып анады. Ақ тұлпар келе жатады. Бұл ақ тұлпарды көргенде Қанекей оғаш бетер кейт шықты дейді. Емі ұшыл қарындан шыққан баладан ұш жерде өлемді, қарға құзғын көзімді чоқып ойығуда балам келіп мені ұшыл жерден танымай тұрып, менің енекенім білбей тұрып ұшыл жерде сояу деп, Қанекей дабыр құрап илады дейді. Интіп алымынан бая Қанекейінің қайра дүрбі салып үміт үзілбей, ошол чаңдың арасын қараса, бая ақ тұлпардың артынан дейді. Чоң қашқанын чаң екен, мұның артын қараса чоң күрөң сынду мал екен. Ем ақ тұлпардың артынан әле чоң қашқа деген күлік шығып келетеді. Анын арты жағында чоң күрөң күлік шындай савалап келет шат дейді. Мұнамын деп күліктер алдыға шыға берішті, көрініп қалды. Еми үчтің артын қараса, елік ширақ, шам құлақ, қара қашқан арғымақ, қараса көскен келінбейді, үстінде жүрген баланың қанаттай болып тұш-тұшқа етектері делдейді. Темір қандың 4 тұлпар ұзап чұрқап алыптыр. Андан бөрік бір жылқы қайда екені білінбейді. Қанша қарап тұрса да, Қанекейдің көзінде жалғыз қаран илінбейді. Ай қараңғы болғанда түн еміне болушы, артта қалса тай торы күн еміне болушы дейді ошондо. Мен үшін тип айталада өлөмбө, тетигил семетейим айланайын менин энекенин билелик. Жери болсо кыргыз тетигил талас экенин билелик. Атасы болсо Айкөл шери манас экенин билелик. Ушул келип менин азыр соёудагы кардымды жарып даңгыттарга салабы деп. Муну ушинтип каңырыгы түтөп, Кудайга жалынып, Кудай ай, менин маңдай сөөгүм кайык экен. Манас шерим өлгөн соң менин көрөр күнүм тайык экен. Эми 32 жашымда манасымдан айрылдым эле. Эми мынтип өзүмдүн ичимден чыккан баладан сойлуп өлүп канатымга айрылган турам айланайын. Астымда тарткан тор белем, маңдайда калың шор белем. Мен карабет бейбактын маңдай сөөгү кайык экен. Падышам көзүң өткөндө көрөр күнүм тайык экен. Айланайын жараткан, жан кылып мени жаратсаң, Тунук көлдө чалкыган куулу кушка жегиспей, ары жок катын уулунан арам өлдү дегиспей. Деп ошентип Каныкей
аттын оозун бура албай, чаңырып ыйлап тура албай, кабыландын чоң дүрбү кайра көскөнгө берип, кайра салып жиберип, кайра дүрбү сум деле дейт. Кең мойноктун жонунда башын жерге сала албай, аркардай алыш ала албай, каргадай бала жонунда келе жатат Тайтор 300 аттын соңунда. Эми жанагы атасынын 4 тулпары алдыга кетти. Тетиги Каныкей болсо, тети кара деңизде оорулган чаңдын арасында 300 аттын соңунда калган Тайторну карап алып, санасы санга бөлүнүп, байкуш Кудайга жалынып, мына минтип турат туугандар. Калган кепти кийинки көрсөтүүдө сөз кылмакчыбыз. Мен сиздер менен коштошом бүгүн. Бар болуңуздар. Урматтуу көрөрман, ушул сиз көрүп жаткан ар бир көрсөтүү биздин бабаларыбыз жөнүндө улуу баянды калкыбызга жайылтып, айрыкча кийинки муунга айтып жеткирип берсек деген биздин аракетибиз. Жаштарыбыз тегин таанып, нарктуу өссө деген тилек менен жасалып жаткан эмгек. Бул ишке сиз дагы салым кошуп, экрандагы М-банк номерибиз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк. Баарыңыздарга бабаларыбыздын руху ыраазы болсун, жана баарыңыздарды Кудай жалгасын.